Ұлттық қауіпсіздік мамлекеттік комитет төрағасы, мемлекеттік делимитация демаркация комиссиясының төрағасы Ертең Саймон Сатаровичмен чоғыл протокол қол қойдық. Ал протокол негізгі маңызы бүгінгі Қырғызстан және Тәжікстанмен болып отқан конфликті тоқтату, мұнан ары конфликттің кесепеттерін жою, жана мұнан ары конфликтке жол бербөө мақсатында қол қойылған протокол болды. Ал протоколдың негізінде жергілікті билік органдары, күш түзүмдөрүнө жергиликтүү бийлик органдарына биринчи тапшырма коюлду, жана ушулар аткарылды. Аны биз өзүбүз көзөмөлгө алып турабыз. Эң негизги маселе 3 чоң ошо конфликтке ар дайым алып келген 3 чоң негизги постторду алып салдык. Бул биринчиден Тажикстан тараптан Бидок погран заставасы, Кыргызстан тараптан Тамдык погран заставасы толук бойдон алынып, консервация болуп, ал жерде аскер кызматкерлери дагы жана жөнөкөй адамдар дагы болбой турган болду. Экинчи, Кыргыз тараптан Булак башы, Тажик тараптан Көк погран постору, алар дагы толук ушундай болуп алына турган болду. Үчүнчүдөн Тажик тараптан Кайратчикум, Кыргыз тараптан Каттатус постору толук бойдон алынып, ошол жерлерде жана башында айткандай бир дагы аскер кызматкери жана жөнөкөй жарандар болбой турган, ал жерге эч ким чыкпай турган болду. Андан сырткары Кыргыз тараптан Дача посту, Тажик тараптан Шаршене посту алына турган болду. Ушинтип 4 пост Кыргыз тараптан, 4 пост Тажик тараптан алынып, мурдагы болуп аткан конфликттин булактарын жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары экинчи пункт менен биз дагы чечим кабыл алдык. Мамлекеттик делимитация демаркация комиссияларынын ишин тездетүү, ошолорго импульс берип, тез аранын ичинде комиссиялар чогулуп, биригип, чегара маселесин чечүү боюнча дагы сүйлөшүп алдык. Буюрса ушул маселелердин баарын чечебиз деген ойдобуз. Биз Кыргыз тарап протоколдо жазылган бардык пункттарга так жана өз убагында аткарат деп ишенип айтып кете аламын. Жана Тажик тараптан дагы ушул маселени биз талап кылабыз. Рахмат.